Биз жашоону кулагыбыз менен угабыз, көзүбүз менен көрөбүз. Бирок ар бир балага бул мүмкүнчүлүк бериле бербейт. Кыргызстанда миңдеген балдар угуу же көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, өзгөчө муктаждык менен чоңоюшат. Бирок алар да билим алууга, өнүгүүгө, кыялданууга укуктуу. Бүгүн биз дүлөй балдар жана көзү азиз, начар көргөн балдар үчүн атайын мектептерге барып, алардын жашоосу менен таанышабыз. Дүлөй балдар жатак мектебинде 310 бала өлкөбүздүн ар кайсы тармагынан келип тарбияланышат. Мектепте жаңсоо тили менен окутулат жана окуу орус тилинде жүрөт. Теперь здесь сколько? Ответ какой? Жөнөкөй сабактардан тышкары сурдопедагогика, дефектология жана логопедтер иштейт. Затем они дети. Да, вот они, дети. Атайын класстарыбыз бар, звукоусиливающий аппаратура менен, атайын коррекционный сабактарыбыз бар, занятияларыбыз бар. Аларга атайын программалар менен иштейбиз. Мугалимдерибиз методиканы бүт билет. Ошон үчүн биздин мектеп башка мектептерден айырмаланып турат өзүнүн спецификасы боюнча. Кубанычтуу жаңылык болду. Быйыл жайында Кыргызстанда жансоо тили официальный болуп токтом чыкты. Ал бизге деген аябай жакшы жаңылык, анткени деген биздин балдар эми жансоо тили официальный болгон үчүн көчөгө чыкканда социализироваться эткенде легче будет, потому что бүт жерде котормочулар болуп калат эми. Мугалим кунт коюп окуп, ар бир окуучунун окуусуна көңүл бурушат. Себеби бир гана жаңсоо тилин колдонбостон үн менен кошо чыгарып, сөздү айтууга үйрөнүшөт. Байкасаңыз, сөздү муундап чыгарып сүйлөгөнгө аракет кылып жатышат. Бул учурда мугалим ар бир баланы бирден көзгүнүн алдына коюп үйрөтүшөт. Мадина. Будешь заниматься. Будешь играть языком. Азыр развитие речи сабагы болду. Бул сабакта балдар кулагы укпаганына байланыштуу көздөрү менен көрүп, мугалимдердин оозунан окуп, ошол сабакты, сөздөрдү, айткан суроолорду түшүнүшөт. Биз көбүнчө балдарга оозунан окуганга үйрөтөбүз. Жана тыбыштарды туура айтканга, суроону туура түшүнгөнгө үйрөтөбүз. Балдар ошо биздин айткан сөздөрдү оозун аркылуу окуп түшүнүшөт. Балдардын кабыл алуусу жакшы. Булар даярдоо классынан баштап окуп келатышат. Ошол класстан баштап программа боюнча сабактарды өтүп келебиз. Будем выполнять машинный шов. Молодец. Бул мектепте кол өнөрчүлүк боюнча да сабактар активдүү өтөт. Тигүүчүлүк, эмгек, шахмат, спорт жана кол менен түрдүү нерселерди жасоого кызыгышат. Вот, один раз подгибаешь, потом что делаешь? Еще второй раз подгибаешь на сантиметр. Бул тигүү классында кыздар баарын нөлдөн үйрөнүп, окуп, өздөрүнө кийим жана мектепке керектүү буюмдарды тигишет. Вы не забыли, что нужно делать в начале и в конце строчки? Что нужно делать? В начале. Бул швейный мастерскойдо 5-класстан 10-класска чейинки кыздар. Бизде бул эми профильный эме болгондон кийин балдар столярный мастерскойго барышат. Ал эми кыздар болсо, бул жерде швейное дело боюнча сабак үйрөнүшөт. Эми биздин кыздар 5-класстан баштап мектептин эме биздин установленный программага ылайык булар негизи 5-класстан 10-класска чейин бул жерде тиккенди үйрөнүшөт, машинага тиккен тигиштер жөнүндө үйрөнүшөт. Өздөрүнө булар 5-класста мисалы фартук тигишет, фартук косынкадан башташат. Мына азыр кийип отурган кыздар өздөрү ушул сабакта эле тигишкен фартук эмелери. Андан кийин 6-класста улам программа боюнча жогорулап отуруп, андан кийин пижамага, андан кийин анан 10-класстар өздөрү эркин темада каалаган, өздөрү жаккан үлгүдөгү эме фасондогу көйнөктөрүн тигип алышат да бул жерде. Бишкегим деген текстти тапкыла. 25 көнүгүнү ачкыла. Тапшырманы окуп, ошол тапшырмага жазып чыккыла, тапшырма боюнча.
Ал эми көз азиз жана начар көргөн атайын жалпы билим берүү балдар жатак мектеби учурда 221 баланы тарбиялашат. Анын ичинде 110 бала Брайль шрифт менен колдонуп окушат. Бул шрифт көз азиз адамдар жазууга жана окууга ылайыкташтырылган одуракей чекиттүү шрифт. Франциялык тифлопедагог көрүүсү бузулган балдарды окутуп тарбиялоочу адис Луи Брайль тарабынан иштелип чыккан. Мында тамгалар 6 томпок чекиттин комбинацияларынан түзүлөт. Филармониялар жана ондогон кинотеатрлар бар. Балдарыбыз 22 класс комплект бар. 22 класс комплекттин 5 классыбыз болсо, ал көмөкчү. Смотри, что у тебя сейчас? Лягушка лежит. Ал эми кичүү класстарда бул оюнчуктарды бала өзү кармап, аныктап, ал кандай жаныбар, каякта жашайт экенин окуп, үйрөнүп айтып беришет. Она на что похожа у тебя? А у тебя, Тафника, смотри. Лягушка, она сразу знаешь, да? Лягушка у нас живет где? В болоте живет, молодец. А это у нас что? Это Божья коровка. Божья коровка у нас что? Тоже? Да. Вот смотри. И она была у нас 6 ножками, да? Почему-то у нас осталось 4. Так, это у нас на что похож? Волк. На волка, да. Это волк у нас, смотри. Коррекционный класс был. Разный возраст, разный направление меня будет. Так вот Сала. Bu жерде, например, бир эле 8 класс окуйбуз, у нас отдельный китептерибиз менен, коррекционный класс, отдельный 8 гид деген китептер менен окуйбуз отдельно. Вот. Мисалы үчүн бул жаныбарды оюнчугу менен кармап, эмнени кармап кол менен сезип айтып беришет, э? Кол менен сезип, биз эми азыр бул класста баарыбыз плоский да, мындай өзүбүз жазып, өзүбүз окуйбуз. Бизде эме класстар бар, Брайль класстар бар да. Аларда болсо бунун ар бирин шуп этишет, муну кармалашат. Кармалап, колу кайсы, буту кайсы кармалашат. Анан ошо менен билет. Ошон үчүн бул эмелер бизге аябай керек да, мындайларчы. Анан ошо менен окушат. А булар болсо көзү менен көрүп эле мындай деп айтышат. Жакында эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул мектепке барып, окуучулардын билим алуу жана жашоо шарттары менен таанышты. Кыргыз тилин мына ошо жасап атабыз. Кыргыз тили менен жасалган, э? Кыргыз тили бар. Когда они зачем, что прибор менен жаша. Это вот пишут справа, слева направо пишем. Адылбек Касымалиев билим берүү мекемеси 1939 жылдан бери иштеп келе жатканын белгилеп, мектеп-интернатты толук жаңылоонун зарылдыгы бар экенин көрсөттү. Ал бардык санитардык, архитектуралык жана инклюзивдик талаптарга жооп берген жаңы заманбап мектеп-интернаттын куруу боюнча сунуштарды даярдоону тапшырды. Биздин ошо кабинеттерибиз абдан тар экенин көрүп, класста балдарыбыз баягы биздики максимально 14-15 балдардан отуруш керек да класста. Анан аларга даже ошо кабинеттерибиз абдан тар. Анан шарттар жок балдарыбыз үчүн. Анан алар ошо чечим кабыл алышты, ошо жаңы интернат салып беребиз деп. Биякта окуучулар бияктан чыккандан кийин каяка барышат? Мисалы үчүн ата-энелер жок окуучулар дагы сиздерге келип. Биздики быйыл деген 18 бүтүрүүчү болду. Ошонун 95% баардыгы жогорку окуу жайга өтүштү. Өзгөчө балдар өзгөчө дүйнө. Алардын көзү көрбөсө да, жүрөгү менен көрөт. Алар угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраса да, жан дүйнөсү менен угат. Коом катары биз аларга тең укук, жеткиликтүү билим, сүйүү жана колдоо берүүгө милдеттүүбүз.